Бишкекте саат 12. Баскан жол. Талант. Эмгек. Ааламды камтыган чоң өнөр муштумдай жүрөктө сакталат. Кубаныч жана кайгысы, ачуусу менен таттуусу, жемиши жана жеңиши. Күн чубак. Иш күндөрү саат 12ден 13гө чейин Кыргыз радиосунда. Кыргыз радиосу уктурууларын улантат. Саламатсыздар урматтуу радио көрөрмандар. Эми күн чубак деп аталган түз байланыштагы уктуруубузга кулак төшөңүздөр. Уктурууну алып барып жаткан Жаңылай Алиева, ал эми режиссердик кызматты аркалап жаткан кесиптешим Райкүл Розова, Facebook социалдык тармагындагы көрүүчүлөргө көпүрө болуп жаткан кесиптешимдин аты жөнү Адилет Мырза Артыкбеков. Урматтуу радио көрөрмандар, сыйлашаарга, сырдашаарга бизде бүгүн дагы адаттагыдай эле мейманыбыз бар. Бүгүнкү чакырылган сый коногубуз өзгөчө таланттын ээси Дастан Биримкулов. Дастан учурда Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясынын 3-курсунун студенти. Буларга кошумча Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын музыканты жана Петр Шубин атындагы музыкалык мектепте балдарга сабак берет. Дастандын бир артыкчылыгы Кыргыз элине таандык бардык музыкалык аспаптарда кол ойното алгандыгында, өзгөчө үйлөмө аспаптарды мыкты деңгээлде аткарат экен. Биз музыкант менен кыргыздын байыркы музыкасы, сейрек кездешүүчү аспаптардын коомчулуктун кабыл алышы, алардын жасалыш тарыхы туурасында сөз кылабыз. Андыктан урматтуу радио көрөрмандар, биз менен бирге болуңуздар. Эгер сиздерде мейманыбыз Дастанга суроолоруңуздар болсо, оюңуздар болсо, айтайын деген пикирлериңиз, кабылдарыңыздар болсо, 0312 39 16 10 жана 0705 65 66 10 телефонуна чалсаңыздар болот. Дастан, кандай келдиңиз? Жакшысызбы? Саламатсыздарбы? Сиздерге жана бүт кыргыз элине салам жолдойм. Дастан, ырасын айтканда, бир нече аспапта кол ойнотмок тургай, алардын аттарын жатка айтуу кыйын да. Сиз болсо бир нече аспапта нагыз адистикте ойнойт экенсиз. Баш аягы канча аспапта ойнойсуз? Мен өзүмдүн адистигим боюнча болгон кыргыздын үйлөмө жана какма аспаптарында ойнойм. Андан сырткары биздин комуз, кылгыяк жана жетиген аспаптарын өздөштүрүүдөмүн азыр. Кантип үйрөнүп алдыңыз? Эң биринчи үйрөнгөнүңүз кайсыл аспап болду? Мен эң биринчи 7-классымда Устат Шакирт долбоорунун Муз чырак деген долбоорунан айылга келип үйрөтүшкөн. Ошондо мен эң биринчи үйрөнгөн аспабым чопочор, анан темир оз комуз болгон. Кайсы айылга келип үйрөтүштү? Кыргыздын кайсы аймагында болду? Региондордо болду. Ысык көл өрөөнүнүн Тоң районунда Эшперов деген айылда Эдил Үсөнбек уулу деген чоорчу, Устат Шакирттин музыканты, ошол келип үйрөтүп кеткен. Атайын силерди издеп барып үйрөткөн. Ар бир музыкант өзүнүн айылынан жаш балдарга үйрөтүү деген эме талап коюлуптур. Ошол жактан анан балдарды чогултуп, ошол кичинекей балдардын арасында мен дагы барып калгам. 11-класс болчумун деп атасыз? Жок, мен 7-класс болчумун. 7-класс болчумун. Кантип шырыңызды таанышты? Мени апам ошо Эдил байке менен сүйлөшүп анан эметип коюптур да, айтып коюптур, бара берсе болобу депчи. Ага чейин өзүңүздө бир кызыгуу ынта болгон беле? Болчу, мен гитарага аябай кызыкчумун, жана музыканы деги эле аябай жакшы укчумун да. Анан ошентип мурун кызыгып жүрчүмүн, бирок колума аспап тийген эмес. Ошого байланыштуу үйрөнгөнгө да мүмкүнчүлүк болгон эмес. 7-классымда ошо Муз чырактан келип калышканда аябай түрткү болду. Ошондо биринчи аспапты кармап көрүп, анан үн чыгарып, андан ары ойноп кеткенге аябай шыктанып калдым. Мынча аспапты билген адам өзү дагы аспап жасаганга аракет кылат болуш керек да. Анткени биздин баягы нагыз музыканттардан ошо өздөрүнүн колунан аспап чыкпагандыктан жасалган аспапты сатып алып, анан кийин бир дайыма эле аспапты издөө менен жүргөнүн, бир аспапка ыраазы болбой, канагаттанып болбой атканын билебиз да, билип калабыз. Ал жагы туура. Илгери мисалы аспапчы музыканттар ар бири өзүнүн аспабын өзү эле чаап алчу да. Чаап же жасап ушинтип алчу. Мен дагы ошол сыңары өзүм ойногон аспаптардын көпчүлүк бөлүгүн өзүм жасап алам. Мисалы биякта турган чоң чоор, чогойно чоор, мына биякта ля, ре жана сыбызгы, жыга чоуз комуздарды өзүм жасайм. Демек сизде устачылыктагы өнөр бар турбайбы? Өзүбүз жасап алабыз. Жигитке жетмиш өнөр аздык кылат деген кыргыздын туу үлгүсүн сөзүн сиз өзүңүз менен көтөрүп жүрө турбайсызбы? Азыр бияка биздин студиябызга канча аспап алып келдиңиз? Бияка бүгүн чопочордун 2 түрүн, чоордун дагы 2 түрүн, чогойно чоор, жезнайдын 2 түрүн, сыбызгынын да 2
түрүн анан жыгач оозкомуз жана темир оозкомуз алып келдим. Мендей болгон баягы музыкалык аспаптарды көп тааный билбегендерге сиздин көтөрүп келген аспаптарыңыз бир башкача нерседей эле узун таяктардай жыгачтардай эле көрүнөт экен да. Ар биринин өзүнүн бир мүнөздөмө берип айта кетесизби, таанышта кетесизби биздин радио Макул. Байыркыдан баштасак, бизде темир оозкомуз деген аспап бар. Темир оозкомуз темирден жасалат. Жана бул аспап дүйнөнүн аябай көп жеринде кездешет. Бир топ өлкөлөрдө бул элдик аспап катары кездешет. Андан айырмаланып биздики темир оозкомузду нота менен ойнойбуз. Кадимкидей эле жанагы пианинонун баскычтарын баскандай ноталарды таза так алып мелодия ойногонго болот да. Биздин өзгөчөлүгүбүз ушунда. Башка өлкөлөр муну ритмикалык жактан звук, үндүн тембрин эле пайдаланып музыкага мындай мелодияга келтирип, обоңго салып ойной албайт. Ыргагын эле келтирет жана ошо шум катары колдонушат да. Бизде муну так мелодияны келтирип ойноого болот. Азыр биздин угармандарга макул оозкомуз темир оозкомузда Кыргыздын темир оозкомузчулар ансамблинин түзүүчүсү Адамкалый Байбатыров атабыздын Тагылдыртоо күүсүн кайрып берейин. Урматтуу радио угармандар, сиздер Кыргыз радиосунда Күн Чубак уктуруусун угуп жатасыздар. Бүгүнкү мейманыбыз Дастандан, анда Тагылдыртоо күүсү. Азаматсыз. Сизде болгон дүркүрөгөн кол чабуулар. Чоң рахмат. Ушул аспаптарды кантип сактап жүрөсүз? Бул аспаптардын деги эле баарына өтө кылдат мамиле жасоо керек жана буларды айырлап сактоо керек. Өзгөчө сумка кол баштыкка алып жүргөндө же болбосо транспортко салганда, мисалы чет жактарга барганда самолетко жана ар кандай транспорттук машиналарга салып жүрөбүз. Ошондо урунду беринде кылбай жакшы аспап өзүнүн формасын жоготпогондой кылып салып жүрүшүбүз керек. Ал үчүн бизде чехол деп коет, каптар. Өздөрүнүн каптары болот. Мисалы темир оозкомуздуку жыгачтан жасалган кутуча. Ушуга салынат жана мындан аспапка эч кандай сырттан урунду беринди болбойт. Болбош керек. Ошондой эле үйлөм аспаптарыңыз деле ушундай каралат. Үйлөм аспаптар дагы ошондой. Мисалы чопочорго атайын түймөдөн же болбосо катуу материалдардан жасалган каптар болот. Ошол каптарга салып бул аспапты сынып калбаш үчүн ошондон сактап алып жүрүбүз керек да. Демек ар бирине өзүнчө бир кылдат мамиле керек турбайбы? Ар бирине кичинекей баладай эле бапестеп ошондой колдонгон туура. Дастан музыка деген чоң идеологияда. Музыка менен бүтүндөй бир элдин табитин өстүрсө да болот, бүтүндөй бир муундун табитин өлтүрүп койсо да болот да. Сиз кантейин деп атасыз? Туура. Өзгөчө жаш муундарды туура музыка менен тарбиялаш керек. Туура музыка дегеним эми азыркы адат болуп калгандай
Европа музыкасынан көчүрүп алуу эмес, өзүбүздүн нукуралуу музыканы жана ошондой эле бийик классиканы ошондойду ойноп, угуп, концерттерге барып, ошону менен тарбияланса жакшы болот эле да. Демек ошондой бир залкарлардын таза нукура музыкасы менен бүтүндөй бир коомду сиз дагы бир өзүңүздүн жакшы тарбиялайын деген оюңуз бар турбайбы? Буюрса. Дагы кайсы азыр угармандарыбызды кайсы аспап менен тааныштырасыз? Жана темир ооскомуз ойнодук элек, эми жыгач Жыгач ооскомуздан калып берейин. Көргөн көзгө кичинекей эле жыгач экен, Бул жыгач ооскомуз жөнүндө айта кетсек, жыгач ооскомуз дүйнөнүн дагы бир нече өлкөлөрүндө кездешет. Японияда, Алтайда. Мунун өзгөчөлүгү бул эмнеден жасалат? Бул сары жыгач. Орусча айтканда барбаристен жасалат, кургак түрүнөн. Анан мунун кагуучу, үн чыгаруучу тилчеси болот. Тилчесине жип байланган. Ошол жипти тартып, добуш чыгарабыз. Кыргызда биринчи комуз темир ооскомуз жыгач ооскомуз каккан Шакен Жоробекова эжебиз болчу. Анын жолун улап сиздер келаткан турбайсыздарбы? Эмесе, урматтуу радио угармандар, Дастандын аткаруусунда жыгач ооскомузду угуп көрөлүчү. Ошол жыгач ооскомузда Шакен Жоробекова апабыздын Жайлоодо деген күүсү бар, ошону аткарып берейин. Эң сонун экен, кызыктуу да экен. Жалпысынан канча аспапта ойнойсуз, музыкалык аспапта? Эми баардыгын кошуп эсептегенде 10дон ашса керек. 10дон ашса керек. Баягы музыкалык аспапты азыр биздин музыкалык багытыбыз эки ача жолдо кетип бара жатпайбы? Бири адис музыканттардын катары болсо, башкасы жөн эле өнөрпоздордун тобу деп айтып келатабыз да. Кээде аспап ойномок тургай, аспапты тааныбагандар, музыкалык аспапты билбегендер сахнаны багындырып, сахнанын жылдызы болуп жатканда өзүңүздү кандай сезесиз? Эми коомчулук ушундай экен, заман ушундай болуп калды. Шоу да, мындайча айтканда, азыр ким мындай колун өйдө көтөрсө, анан ким аранжировкасы катуу болсо, ошону эл көпчүлүк жаштардын арасында ий деп карашат. Бирок мунун да бир эки тарабы бар. Биринчиден, мисалы, комуз менен ошентип чыгып аткандар бул комузду пропагандалоо да. Бизде комузду илгери ар бир үйдө турса, кийинки жылдары комуз эмне экенин билбей калган да жаштар болуп калды да. Ошого жанагы комуз менен Европа музыкасын ойноп жаткандар бул дагы бир четинен караганда пропаганда деп эсептесек болот. Алдыга бизде телефон байланыш бар экен, Дастан кабыл алып, анан сурообузду улантайлык. Алло, саламатсызбы? Сизди угуп жатабыз, урматтуу радио угарман. Атыңыз ким, кайдан чалып жатасыз? Саламатсыздарбы? Мен Бишкек шаарынан чыктым, атым Бибисара. Сурооңуз болсо узата бериңиз. Студиянын коногуна абдан ыраазымын. Ушундай өнөрпоздор менен биздин элибиздин көрүнгөсү, уюткусу улам калыңдай беришине тилектешмин. Каалайм ошону. Анан мынау баягы азыр аспапты тааныбай эле жылдыз болуп жаткандардын деңгээли менен биздин кесипкөй музыканттарды салыштырганга такыр мүмкүн эмес да. Эми баягы сахнаны утурумдук багынткандар, алар акча каражатына басым жасаган тарап, алардын деңгээлин биздин кесипкөй музыканттар баалап, алардын айырмачылыгын өзү менен эч убакта салыштырбайт, жана өздөрүнүн бааларын өтө жакшы билишет. Мен Дастанга ийгиликтерди каалайм, балам. Ушу сен өзүңдөй болгон таланттууларды тегерегиңе жыйнап, кандайдыр бир көрөнгөңдү, өнөрүңдү жугузганга убактың жана ошого сенин кандайдыр бир
оюң пикириң барбы ушул жагы менен баягы бизде азыр даңкычалык заман дин да күчөп кетип баратат. Мен абдан камтама болом да ушу биздин музыкалык аспаптарыбыз, өнөрпоздорубуз ошондой агымдын арасында көмүлүп калбаса экен деп. Ушул жагынан сен өзүңдүн тегерегиңе өзүңдөй таланттууларды топтоп тарбиялаган жагдайларың барбы? Сага ишиңе ийгилик, чың ден соолук, өнөрүң өркүндөп, эл ичинде элиңдин батасына татып, эмгегиңдин үзүрү дайым колуңа тийип турсун. Чоң рахмат. Кабыл тилеңизге чоң рахмат, эже. Рахмат, эже, айтканыңыз келсин. Жообуз Эженин суроосуна жооп берелик. Буюрса биз мисалы мен өзүм жеке оюмду айтып кетейин. Бул аспаптарды үйрөнүп эле калбастан муну биз келечекте бизден кийинки жаш муунга байыркы устаттар кантип өткөрүп берсе ошол жол менен өткөрүп берүүгө аракет кылабыз деп жооп аракет берсем кылып болот. аткандыгыңдын биринчи башаты ушул өзүң Петр Шубин атындагы музыкалык мектептеги балдарга сабак берип Ооба, жатпайсыңбы? мен кичинекей балдарга сабак беребиз. Ошол менен дагы алардан дагы бир өзүнчө бир күчтүү муун өсүп чыгат деген үмүт бар. Ушу окутуучулук боюнча да сурагым келип жатат да. Дастан, өзүңдөн баягы консерваторияда 3-эле курс болуп жатпайсыңбы? Адатта баягы студенттер мугалим боло алышпайт го. Кандай себептер менен ошо Шубин атындагы музыкалык окуу жайга окутуучу болуп кабыл алынып калдың? Биринчиден, консерваторияда бизде жөнүн гана аткаруучу болбостон экинчи кесип мугалимдикке да тарбиялайт. Ошол себептен дагы бизде дипломдо окутуучу жана аткаруучу деген кесип берилет да бүткөндө. Анын үстүнөн Шубинге мени сунуштаган Толгонай Осмонова деген дагы чорчу бар. Ошол эже ошол жака кирип балдарга сабак өтпөсүңбү деп калды. Анан ошол жака барып калдым. Дагы бизде Петр Шубин атындагы нагыз адистер окуган жайда анан сизди деле баягы бекеринен албаса керек да. Жөн эле бир кадыресе кирди чыкты музыкант болсоңуз, сизди ал жерге деле кабыл албай коюшу мүмкүн эле да, туурабы? ал жакта баягы эң биринчи музыкалык мектептердин бири. Ал жакта ошо чор классы бар экен. Жана ал жактан комузчуларга мисалы башка кошумча аспап үйрөтүү. Мен деле бир аз опыт деген нерсе бир аз алып калдым, тажрыйба алып калдым. Анан ошону да баамдашса керек, билбейм, балким ошол себептен. Буга кошумча Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында дагы музыкант болуп эмгектенет экенсиз, Ооба, биз ал Орус драма театрында былтыр Ыр деген Чыңгыз Айтматов атабыздын чыгармаларынан алынган үзүндүлөр боюнча жасалган спектакль коюлган. Итальянец режиссер койгон. Ошол жакта жандуу музыка ойноо деген перформанс деп коет. Бул жакта сахнада театр кетип атса, биз артынан музыка менен коштоп ойноп турабыз. Көрүүчүлөргө жакыныраак болсун максатында. Көрүүчүлөргө жана биз ошол ролдор сериал сыяктуу кайталана бербейт да. Видео эмес, ошондой мындай тирүү спектакль жүрүп аткан учурунда ошого жараша мүнөз ошол жакта ойнолуп жаткан характерди биз музыка аркылуу дагы жеткиргенге аракет кылабыз да. Мындайча айтканда түзмө түз ойнойбуз. Анан ошентип анан кабыл алынып калдыңызбы? Ал жакка чакырышкан өзү. Азыр ишмердүүлүгүңүз кандай болуп атат? Ошентип музыкалык аспаптарды эле ойноп бересизби же өзүңүз дагы кандайдыр бир спектакльдерге музыка жазып жүрөсүзбү? Жакшы суроо болду. Мен оюмда бар ошол сыяктуу бир перформанс музыканттар менен жана театрлаштырып музыкалык перформанс коюу деген планда бар. Эми сценарийге карайбыз. Сценарий азырынча жазыла элек. Ушу жазылганда музыканттарды топтоп алып анан баштасакпы деген ой бар. Дастан, эми көңүл кушун көкүлөткөн сиздин жакшынакай күүлөрүңүздөн угалык. Азыр кайсы аспап менен тааныштырасыз? Кандай күүнү ойноп бересиз? Азыр Чопо-чордо Бекташ деген күү бар. Бунун автору Нурланбек Нышанов агай. Ошонун Бекташ аттуу күүсүн Чопо-чордо аткарып берейин. Жакшы болот.
Эң сонун сүйө болгон кол чабуулар жаңырып жатат. Дастан, алдыга койгон максатың тууралуу уккум келип атат да. Айтайын дегеним, Гиннес рекорддор китебине кирем деген адам 40тан ашык аспапта ойной билиши керек экен да. Ал тургай алардын тарых таржымалын дагы айтып бериш керек экен. Өзүң дагы балким Кудай буйрса ушу Гиннес рекорддор китебине балким кирип калаарсың. Жакшы экен, жакшы суроо экен. Гиннес китебин эми ал жака кириш үчүн аябай өтө чоң эмгектер жасаш керек го деп ойлойм. Жөн эле аспаптарды ойногон үчүн Гиннес китебине кирип калган болбойт го деп ойлойм да. Баягы жакшы тилек жарым ырыс деп коет го. Биз деле балким сиздин Кудай буйрса 40тан ашык аспапта ойногон замандашыбыз катары Гиннес рекорддор китебинен көрүп каларбыз. Балким. Жакшы. Бизде оркестр адам деп аталган бир адам бар эмеспи? Сиз аны таптыңыз, Курмангазы Азыкбаев. Ал кишиден кийин эле сизди дагы адам оркестр деп атасак болобу? Же биз жаңылышып атабызбы? Адам оркестри деп бир эле Курмангазы Азыкбаев эмес, мен айтат элем, андан дагы сырткары көп эле адамдарды айтсак болот. Мисалга алсак, ошол эле мен айтып кеткен Нурланбек Нышанов биздин агайыбыз өзү жөн гана ойнобостон мына Манас эпосунан алып Чыңыроон, Жезнай, Сурнай, Керней деген аспаптарды кайра калыбына келтирип салды да. Ал жөн эле жасабастан дагы мындан сырткары болгон аспаптардын баарын да ойнойт. Ошол кишини адам оркестр деп атаса болот. Андан кийин эле биздин агайларыбыз Асылбек Насирдинов, ал дагы өзү уста дагы, анан композитор, бардык аспапта ойнойт. Аны да адам оркестр деп койсок болот. Ошол эле учурда Азамат Отунчиев деген агайыбыз бар. Ал дагы ушундай бир эле аспап менен чектелбейт. Бардык аспапта ойнойт. Андан сырткары дагы айта берсе көп да. Өзүңдү дагы ошо биздин адам оркестрлерибиздин катарынан көрсөк болобу? Келечекте болот го деп ойлойм. Жакшы, буюрса. Карт тарых тамырына сиңип кире турган болсок, Дастан, кыргыздын музыкалык аспаптары байыркы тан доорунда, тактап айтканда 7-10 кылымда эле негизделип колдонулган экен. Ушул аспаптарды биздин ата-бабаларыбыздын ата-бабалары колдонуп жүрүшкөн. Бул тарых жөнүндө билип окуп алдың белең? Туура, биз бул музыкалык аспаптар эң байыркы жана ошол эле байыркы өзөгүндө бизге чейин, биздин күнгө чейин келди десек болот. Мисалга айтканда, кылгыяк аспабы, кылгыяк аспабы бул комуз жаралганга чейин эле жаралган деп уламыштар бар. Андан кийин беркиси комуз, үйлөмө аспаптар, урма аспап, болгон аспаптын баары эле ошо байыркы доорго барып такалат да, өзөгүчү. Архаикалык аспаптар. Бүт урма аспаптын түрү болобу, тилдүү какма аспап болобу, мына темирбоз, комузча, качабоз комуз, бул аспаптын баары эле илгери болгон. Биз азыркы жасап атканыбыз бул технологиялардын жардамы менен жасалганы бир аз формалары өзгөрүшү мүмкүн, көлөмдөрү өзгөрүшү мүмкүн жана жасалган материалдар өзгөрүшү мүмкүн. Өзөгү болсо тээ байыртадан келаткан аспаптар десек болот. Жакшы, урматтуу радио каармандар, сиздер Кыргыз радиосунда Күн Чубак деп аталган түз эфирдеги уктуруубузду угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Калыймолдо Басанов атындагы Улуттук консерваториянын 3-курсунун студенти, буларга кошумча Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын музыканты жана Петр Шубин атындагы музыкалык мектепте балдарга сабак берип келген Дастан Биримкулов болуп отурат. Эгерде Дастанга суроолоруңуздар болсо, айтайын деген ой тилек максаттарыңыздар болсо, 0312 39 16 10 жана 0705 65 66 10 телефон номерлерине байланышсаңыздар болот. Дастан, суроолорубузду узатып кете берейин. Бул аспаптарды бабаларыбыз эч нотасыз эле ойношкон. Уюткулуу улуу элибиздин кубанычы, кайгы муңу, арзуу сүйүүсү, эрдиги жана эркиндиги мына ушул музыкалык аспаптардын музаларында терең чагылып келген. Кандай ойлойсуз, бизге кантип жетти бул? Бул туура айтасыз. Кыргыз элинин музыкасы илгертен эле ошо канга сиңип калган, жүрөгүндө жашаган жана укумдан тукумга бизге чейин келген. Бул бүгүнкү күндө көрүнүш. Бул кантип бизге чейин жеткен? Бизде Устат Шакирт деген элдик мектеп бар. Мектеп десе азыркындай мектеп эмес, бул үйрөтүү да, үйрөтүү Устат менен Шакирттин ортосунда болгон мамиле. Түзмө-түз мамиле. Кандай болгон бул? Мисалы, бир өнөргө кызыккан кичинекей жаш бала
эми ал кезде биз көчмөн калк болчубуз, жана бай кедейге деп мындай бөлүнүп турчу да. Ошондо чабан, кой кайтарган койчусу же болбосо жылкычысы ошолор жаш кезинен эле музыкага берилип, жана ошол кызыккан аспабында устаттарынан үйрөнүп алчу. Ал аспапты жанына ала жүрчү. Мисалы, чоорлорду көпчүлүк чоор, сыбызгы аспаптарын ошо малчылардын аспабы деп эсептелчү да. Ошондо жаш кезинен эле бир чоң улуу залкарлардан жаш кезинен анын үйүнө барып кызмат кылып, же болбосо жанында отуруп угуп, ушинтип үйрөнгөн. Жана кийинкилерге ошентип жеткизген да. Бизде бир телефон байланыш бар экен, кабыл алалык. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди, урматтуу радио каарман. саламатсызбы? Тастануу өргөнүң Байланыш жакшы болбой жатат, бирок биздин угарманыбыздын изги тилегин, жакшынакай ой максатын түшүнүп турабыз. Чоң рахмат. Сизге ушинтип элдин алкоосу жаап атканда, изги тилектер айтылып турганда жагымдуу болсо керек. Албетте, каалоо тилектер жакшы. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана силердин үмүтүңөрдү актайбыз деген оюбуз бар. Дастан, азыр эми кайсыл аспапты ойнойбуз? Эми мен бул жакта сыбызгы деп калдык. Ошол сыбызгынын эки түрүн алып келгем. Ошол эки түрүндө кандай айырмачылык бар жана ойнолгон музыкалары жөнүндө бир сыйра айта кетейин, түшүндүрүп. Жакшы болот. Биринчиси бул менин колумдагы байыркы сыбызгы, ошонун үлгүсүнө жасалган. Бул 6 же 7 көзөнөктүү аспап. Муну илгери койчулар ойногон. Бул аспап менен жаңы азыркы биздин күндө окутулуп келаткан аспаптын айырмачылыгы кандай? Жаңы сыбызгынын бизде 10 көзөнөгү бар жана бул Европа музыкасынын ноталарына күүлөнгөн деп айтсак болот. Мындайча хроматизм. Хроматический бул жарым тондон турган ноталар. Биздин нукура сыбызгыда диатоника. Диатоника деген бул бир элге таандык болгон лад же болбосо 7 баскычтан турган үн катар. Булардын өзгөчөлүгүн эми азыр музыкада угуп айырмалап алсак болот деп ойлойм. Дагы мен азыр эки башка аспапта бир эле күүнү аткарам. Анан кандай угат экенин андан кийин талкуулап алсак болот. Айырмачылыгын айтып бересиз? Биринчи мен азыр жанагы жаңы жасалган сыбызгыда ойноп берем. Оны көзөнөктүү Европа стройуна жасалган. Койчунун күүсү деген күүнү ойнойм, эки аспаптан тең. Жакшы болот, угалык. Жана экинчиси.
Сонун айырмачылыктары бар деп атасыз. Айырмачылыгы өзүңүздөр байкагандай латда лат бизде кыргыз элинде нейтральная деген түшүнүк бар. Европа тили менен айтканда бул азыркы температуранын нотасына туура келбейт. Мисалы ак жана кара клавиша барбы фортепианода, ошонун экөөнүн ортосунда жайгашкан нота да, мындайча айтканда ошол ноталары менен бул кубулжутуп ойногондо мындай Нукура жүрөккө кыргыздыкы, нукура кыргыздыкы ошол адамга башкача таасир берет да, европалык стройго караганда. Муну көп эле илимпоздор да далилдеп жүрүшөт. кандайдыр бир өзүнүн сыйкыры бардай сезилет. Сыйкыры мындай бир адамга бир таасир эте турган күчү байкалат да. А европалыктачы? Европалыкты бул деле жаман деп айтпайбыз, бул дагы жакшы, бирок биздин салттык аспап жана салттык музыкада бул өзүбүздүн лат, өзүбүздүн аспаптагы бизге жакыныраак угулат да. Дастан ушу музыкалык аспаптарга жакындыгың каяктан пайда болду? Балким баягы ак канаттан суягат демекчи, ата бабаларыңызда, өзүңүздүн жакындарыңызда күйгө ык койгондор, шыктуулар бар беле? Негизи менин ата энем музыкант эмес, бир туугандарым да музыкага тиешеси жок. Өзүмдүн кичинекей кезимдеги кызыгууларымга деп ойлойм. Кичинекей кезимде мисалы телевизордон комуз чертип аткан адамды же манас айтып аткан адамды көрсөм, ата энемдин айтуусу боюнча телевизордун алдынан чыкпай отуруп калчу экенмин катып. Ошол кызыгуудан болуш керек деп ойлойм. Учурда бизде телефон байланыш бар экен, кабыл алып анан сурообузду узатып баштайлык. Урматтуу радио каарман, сизди угуп жатабыз. Аты жөнүңүз ким, кайрактан чалып атасыз? Саламатсызбы? Мен Бишкектен чалып атам. Анара Жакшы, Анара угуп атабыз сизди. жаш музыканттар калып элек айтпоо, аябай жакшы ойноп атат. Улуттук инструменттерди. Анан ушу Бишкектин ичинде эле эмес, могу региондорду кыдырып, балдардын арасында, мектептерде, элдин арасында мындай таланттуу жаштар биригип алып, бир гастролдорго чыгып, элди аралашса, элге сиңирсе жакшы болмок. Өзгөчө жаштарга, кийинки өсүп келаткан жаштар ушу жан дүйнөсүнө сиңирип, улуттук аспаптарды угуп, аябай жакшы өсүшөт эле деп ойлойбуз. Ийгиликтерди каалайбыз. Анан жана сиз айтып аткандай, 40тан ашык инструменттерди ойноп, ушу Гиннес рекорддор китебине кирип калыңыз убагы келгенде. Дүйнөнү кыдырып багындырасыз деп ойлойбуз. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Жаңылай Алиева, сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жана дем деген передачаңыз абдан жакшы. Сизге дагы жакшылыктарды, ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат, Анара эже, сиздин дагы ийгиликтериңиз арбын болсун. Дастан. Чоң рахмат каалоо тилектериңерге. Эми азыр жаштар арасында кызыккандар көбөйүп келатат да. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Бул эже айткан нерсе дагы жакшы ойлонуп карап көрчү нерсе болду. Эл арасында, региондордун арасында аралап, жаш муундун арасынан таланттууларын байкап, чогуу устат шакирт жанагы мындан мурунураак айтып кетпедикпи, ошол сыяктуу үйрөтүү, бири-биринен тажрыйба алмашуу кылып эметсе чогулса болчудай экен. Жакшы айтып кетпедик, ошо баягы өзүңүздүн өнөрүңүздү устат катары баягы элге узатып, сизден кийинкилерге баягы үйрөтүп кетсеңиз жакшы эле болмок да. Учурда эстрада жаатынын иши жүрүшүп турган чак. Мындай кезеңде сиз эмнеликтен кыргыздын аспаптарын даңазалап ойноп атасыз? Жаш экенсиз, сиз деле эстрада багытына ооп көрбөйсүзбү? Жакшы суроо болду. Эми азыр заманга ылайык ошо элдин баары эстрада менен ооруп турган чагы, мындайча айтканда, ошол эле мезгилде биздин нукура аспаптарды баалап, ошоларды даңазалап жүргөн таланттар да арбын, эстрада эле эмес. Ошол сыңары мен ошол ар тараптуу болуп, эстрадага деле, классикалык музыкага деле жана кыргыздын өзүбүздүн музыканы да бирдей алып жүргөнгө аракеттенем да. Баягы эстрадарчылары шөкөттөгөн адамдарга муктаж эмеспи? Шөкөттөгөн музыканттаргачы аранжировщик. Сиз деле шөкөттөп жүрөсүзбү музыкаларды?
Мен андай аранжировкага бир аз мурда кызыкчумун, бир аз жасап калгам, бирок аны уланткан жокмун. Мен композиторскийге кызыгып кеттим, то есть музыка жазуу, музыка чыгаруу. Азыр учурда ошо кичинекей чакан ансамбльдер үчүн же болбосо жеке аткарууга музыкаларды жазып жүрөм. Күйлөрдү ойноп жатып, аларга кандайдыр бир жаңылыктарды киргизесизби? Же ошо түп нускасында эле ойнойсузбу да? Мисалы, бир күнү башка аспапта ойноп, байытса болобу? Албетте болот. Бизде мурдатан эле ошондой болуп келген. Бир аспапта ойнолгон күйүнү башка аспап менен аткарып койчу да. Ошонун сыңары болот. Байытса албетте болот. Аны өзүңдөн дагы бир аз кошуп, кайрыктарды кошуп улантып койсо болот. Бул бирок жанагы өзөктөн чыкпай, күйүнүн өзүнүн бир маанисин, маңызын кетирбей иштеп чыкса болот. Тайбай, Ошол өзөктү сактап туруп кошуп, эми варианттуулук деп коет Европа тили менен айтканда. Биздин Кыргызда музыка деги эле ушундай болуп өнүгүп келген да. Бирөө мисалы бир кайрыкты чыгарып коет, эл арасына тарап кетет. Аны мисалы белгилүү комузчу ийине келтире иштеп чыгып туруп, мынакей деп элге жеткизип койгон да. Кыргызда күйүнү чертсең айтып черт деген жакшы сөз бар го. Тилекке каршы биз көптөгөн күүлөрдүн тарыхын билбейбиз. Балким биздин музыканттарыбыз ушу айтпагандан болсо керек да. Сиз тарыхын айтып чертесизби? Жакшы суроо болду. Бул комузга гана тиешелүү эмес, баардык күүлөргө тиешелүү сөз. Күүнүн мен тартканда тарыхын билсем айтам, билбесем издегенге аракет кылам да. Бирок бизде кээ бир көпчүлүк булактардан бул тарыхтары жазылбай калган. Жана ошол сыяктуу эле бир нече тамырлаш күүлөр да бар да. Мисалы Бекташ, Бек Арстан, Акмактым деген күү түбү барып ошол бир окуяга же бир дастанга барып такалат да. Байланат, Негизи ушул жагын дагы эсиңизге ала жүрүшүңүз керек экен, изилдеп, иликтеп, ар кайсы жерлерге барганда сураштырып, улуу адамдардан. Азыр эми кайсыл аспап менен тааныштырасыз, кандай күүнү ойноп бересиз? Азыр мен колумда турган Чыңыроон аспабы. Бул сурнайга тектеш аспап. Чымылдактуу аспаптарга кирет. Муну Нурланбек Нышанов агайыбыз калыбына келтирди. Былтыр 2018-жылы ошол Манас китебинин эпосунан бүт изилдеп чыгып, анан ушуну кайра жандандырды десек болот. Бул жезден жасалган сурнайдын түрү. Азыр ошондо Жунус Аалы Куттубай уулунун Сурнай күү деген өзүнүн күүсүн тартып. Көлөмү жагынан кичинекей болгону менен дал эле сурнайдын өзүндөй экен. Ол көлөм жагы бир аз кичирээк болгону менен үнүн, тембри жана ойноо ыкмасы ошол сурнайдын эмеси, так эле өзү да. Эми бул күүнүн өзгөчөлүгү бул чымылдактуу аспапта аткарылган күүдө үзгүлтүксүз дем алууну пайдаланып, так эле жана Жунус Аалы Куттубай уулунун жаздыруусундагыдай кылып тартканга аракет кылып көрөйүн. Жакшы болот, анда урматтуу радио каармандар, кичинекей сурнайдан күү угат экенбиз. Эң сонун бул байыркы күүлөрдүн катарында да, Бул негизи байыртадан келаткан күү, бирок муну 1900 калп айтпасам 69-жылы жаздырылган запись болуш керек. Ушу байыркы күүлөрдүн азыркы күүлөрдөн айырмасы эмнеде? Байыркы күүлөрдүн бүгүнкү күндө чертилип аткан, то есть жаңы чыгып аткан күүлөрдөн айырмасы бул маани маңызы жана бир окуяга же тарыхка байланыштуу болуш керек. Бизде радио каарман бар экен, кабыл алалык. Алло, саламатсызбы, урматтуу радио каарман? Саламатсыздарбы. Кутмандыгыңыздар менен. Саламатсызбы, кайдан чалып Сиздин атасыз? туруктуу каарманыңар, Нанани айынан Атымбек болсун. Жакшы.
Дастанга Бул айта Дастан негизги турчу. кийинки калап коелу. Абдан чебер музыкант экен, профессионал музыкант экен. Анан бул жигит кайсы жактык болду экен? Анан канча инструмент ойнап болду экен? Мындан башка үйрөнүп аспаптардан башка дагы кандай инструменттерди ойноп болду экен? Ийгилик болсун балам, давай. Сени угуп атабыз. Чоң рахмат. Башында айтып кеткен эдиң, бирок угарманыбыздын суроосу боюнча кайрадан айтасыңбы? Мен өзүм Ысык Көл областынын Тоң районунун Эшперов айылында туулгам. Ошол жакта 11-класска чейин окуп, анан Бишкек шаарына консерваторияга келип тапшыргам. Жана мен кыргыздын улуттук аспаптарын баардык түрлөрүн өздөштүрөм десем жаңылышпайм. Өзүбүздүн үйлөмө жана какма аспаптардан сырткары комузда, кылгыякта жана жетиген аспабын өздөштүрүүдөмүн. Андан сырткары Өзбекстандын дутар аспабында жана эми баарыбыз эле ойноп жогорку музыкалык окуу жайларында фортепиано үйрөтөт, ошол аспапты жана башка чет элдин аспаптарынан бирин экин ойнойм. Жакшы экен. Дастан азыр бизде күй жараткандар көп да, бирок алардын күүлөрү баары бир мурунку бабалардын күүлөрүндөй сыйкырдуу, бир укмуштай таасирдүү, бир элгүүнү жаратпайт да. Энергетикасы да окшошпой жаткандай бир кополдуна бересиң да. Бул эмнеликтен? Балким бул рамкадан чыкпай үйрөнүп алгандан же болбосо баягы системалуу билим алып калгандан болуш керек, менимче. Жакшы суроо болду. Эми кандай десем, ошол илгери ошол күй жаратып аткан убакта, ошо байыркы күүлөрдү чыгарып атканда элдин аң сезими бөлөкчө болчу. Ал кезде мындай техника жок, мындай жеңилдештирилген заман эмес болчу. Баары мындай бирөөдөн үйрөнгөндө дагы куйма кулактык, эс тутум аябай күчтүү, жөндөмдүүлүк аябай күчтүү болуш керек болчу. Азыр болсо биз интернет бар, ксерокопия бар, телефон бар, баардыгы бар. Ошого биз жеңилдештиргенге көнүп калып дагы ошо аң сезимибиз да ошого калыптанып калган деп ойлойм да. Ошондуктан азыркы чыгарганыбыз бир аз жеңилирээк болуп калышы да мүмкүн. Балким бул аспаптарды ойноп жатканда, ушул музыкалык аспаптарды эл кандай кабыл алат? Баягы сиз айткандай комузга аябай көнгөнбүз да, анан ушундай баягы чанда кездешүүчү эл көп уга бербеген аспаптарды кандай кабыл алышат? Кандай десем, ар түрдүү угармандар ар кандай кабыл алат да. Негизи бул чоң оркестрдин арасында бар да, булар ойнолот да. Оркестрдин арасында бар, чопочорлор, сыбызгылар бар. Бул үнү акырын чыккан, мисалы темир озгомуз, жыгач озгомуз жана чоор аспаптары көп кездешпейт оркестрда. Бирок булар жанагы ансамбльдарда аябай өтө бир ордун тапкан аспаптар да. Мисалы Ордо сахна, Усташ Шакирт, Мурас ансамбльдары ойноп жүрөт. Буларда ушул аспаптарга өзүнчө жазылган дагы чыгармалар бар. Булар демек бизде аябай эле баалуу десек болот да. Жалпысынан ушу баардык эле үйлөм аспаптардагы чыгармаларды күүлөр деп коебуз да, туурабы? Азыр эми кайсы аспапты көп ойнойсуз? Азыр чоордо тартып берейин. Телефон байланышыбыз бар экен, Дастан, алып угуп алып анан улантпайлыкпы? Урматтуу радио угарман, угуп атабыз сизди. Алло, Жаңылай, саламатсызбы? Мен Орок Жиптек агайым. Саламатсызбы агай? Жакшы жүрөсүзбү? Эшберт дегендер улам чыгып атат. Эшберт айынан турбайбы? Ооба. Экөөбүз 55-жылы ар жакта андан нары 3 километр орто мектепти бирге бүткөнбүз. Агай болобуз экенмин анан. Жакшы. Азыркы маяк куруп аткан аты ким дедиң? Дастан. Дастан Азамат. Мага чалып койсун, мен бир 2 китеп беремин. Ушуну айтып койчу азыр эле. Угуп атабыз, угуп атабыз. Дастан айынан ишиге ийгилик. Мен жаратан бери башынан бери почти угуп отурам да. Мен сенин ажерлик экениңди билчү эмесмин да албетте. Уккам атыңды, бирок ишиге ийгилик. Эң башкысы чыгармачы илхом. Чоң рахмат агай. Өнөр жолунда көкүрөгүндө каткан адамдарды биздин эл аябай сыйлайт. Сиз да жаш экениңизге карабай ушундай залкар адамдарыбыз Тент агайыбыздай сизди сыйлап, китеп берем деп жатканы бул өтө кубанычтуу нерсе болуш керек. Чоң рахмат агайыбызга, чоң ыраазычылык билдирип калып. Эми чоор аспабында түнкү күзөт деген күүнү тартып берейин. Түнкү күзөт бул мааниси илгери мисалы оору жыюу убагында эгинди кайтарышкан, чабылган же болбосо жылкыларын түнү бою кайтарып чыгышчу эле. Жана бекбеке, шырылдаң деген ырлар ошолорго таандык. Ошол сыяктуу эле түнкү күзөт түндө
туруп күзөттө тургандагы чыгарылган күй болуш керек. Асанбай Каримов атабыз жаздырып калтырып кеткен экен радионун алтын казынасына. Жакшы болот, угалы кандай урматтуу радио каармандар. Жакшы, эң сонун бул жарыкчылыкта ар бир адам өз вазифасын аткаруу үчүн кирет дейт экенбиз да. Дастан, сиз да балким ушул аспаптарды кайрадан элге жаралтуу үчүн, жайылтуу үчүн жаралгандырсыз. Балким мен дагы ушул ойго кошулам. Мен миссия деп орусча айтканда, вазипа. Ошол нерсе болушу мүмкүн. Бул аспапты кандай илгери кандай келсе, ошол боюнча биздин кийинки муунга, кийинки бала чакаларыбызга кыргыз салттуулугун жоготпош үчүн, нарктуулугун жоготпош үчүн, маданиятын жоготпоштугу үчүн болгон салымыбыз деп эсептейм да. Бул аспаптарды алып жүрүү жана элге жайылтуу. Ушу кантип сактап, кантип элге жеткизебиз? Ушул жөнүндө баш оорутасызбы? Албетте баш оорутуш керек. Муну ойлонуп бир иш жасап кетиш керек. Учурда бизде кандай иштер жүрүп жатат? Азыркы эле айтып өткөн Нурлан Бекнишанов агай Кристенсен фонду менен ишке ашырган көптөгөн долбоорлор бар. Алардын ичинен бул аспаптарды кайра жандандыруу, калыбына келтирүү жана китеп чыгаруу, нота. Мындайча айтканда, нота илгерки күүлөрдү запистерден алып, нотага түшүрүп, ошону китеп кылып чыгарып, азыр региондорго, музыкалык мектептерге бүт таратып аткандагы мезгили. Темир Комуздукун өзүнчө, Сыбызгы Чор, Чопо Чорлордукун өзүнчө, Сурнай Кернейлердикин өзүнчө, ушундай кылып бөлүп китеп кылып күүлөрдү жаздырып калтырып аткан кези да. Демек баягы ойноп эле койбой, аларды китеп кылып, эң туура багыт ушулго. Эң туура. Жана андан сырткары заманбап технологияларды пайдалануу менен дагы видео мектептер ачылган да. Уже бул Нурлан Бекнишанов агайыбыздын долбоору YouTube каналдарында бар. Мисалы Темир Комузду бир нече сабактан турган үйрөтүү видеолору бар. Мисалы кантип кармаганды мындай визуалдык түрдө видео менен көрсө болот да. Демек заманбап кылып деле үйрөтсө болот экен да. Заманбап түзмө түз бетме бет отуруп албай эле ушу гаджеттердин жардамы менен. Бул уже заманбап технологияларды туура пайдалана билүү деп эсептесек болот. Бул эң туура чечим болгон. Себеби бул видеолор өчүп калбайт. Интернет азыр бүт 2 жашар баладан тартып эле интернет менен колдонгонду билет. Убакыт чектелүү болуп турган учурда барып жүрбөй, убакыт коротпой ача калып эле үйрөнсө болот турбайбы? Андан сырткары бул бекер да. Мисалы бирөөдөн частный деп коет, жеке сабак алуу үчүн анын үйүнө барып, же болбосо ошол окуучу жайга барып, анан ага акча төлөп анан үйрөнөт да. Антпей бул жактан видеодо баары так жана дааны айтылган. Жада калса жанагы ноталары менен тактыларын сүрөттөп, ошонун баарын нота музыкасы менен киргизип койгон да. Бул эң чоң эмгек. Жакшы экен. Мындай шартта баягы тамырында кыргыздын каны жүгүрүп турган биздин жаштарыбыз өзү эле баягы YouTube каналынан таап алып үйрөнсө болот турбайбы? Кызыккандар үчүн эң чоң шарт болот. Жакшы экен. Тарыхты карасаңыз, өзүңүз деле күбө болуп жүргөн болсоңуз керек, өнөр адамдары өзү улуу устаттарга шакирт болуп, эгер тагдыр маңдайына жазса, өзү дагы устат болгондо, маселен Токтогул Ниязалыны устат күтсө, өзү Калыктай, Алымкулдай, Корголдой, Атайдай шакирттерди тарбиялаган. Ал эми Калык атабыз Кунакун, Сарык Кунак
кара кунан, сары кунандай дастанчыларды тарбияласа, алымкул атабыз болсо эстебестей залыктарды бизге берген. Атай атабыз мейил кандай комузчунун багын ачкан. Бул көзмө көз тарбиялоо өзгөчө мектеп же башкача айтканда муундан муунга өтүп келе жаткан улуу өнөрдүн устат шакирт деп аталган сыр эмеспи? Бүгүн балдарга сабак берип жатыптырсыз. Бул албетте устатчылык деп айтат элем. Ошол шакирттериңизден Кара Молдону, Ыбырайды, жогоруда айткан залкарларды, кийинки эле Асанбек Кыдырназаровду, Болушмада Зимовду, же бүгүнкү эле өзүңүз айтып аткан Нурланбек Нышановду, раматолог болуп калган Руслан Жумабаевди, кала берсе өзүңүздү көрүп жүрөсүзбү? Кийинки муундарыбыздан барбы ушинтип сүйүүчүлөр? Бирин экин окуучулар бар. Аябай бирин экин элеби? Эми 10дун ичинен айтып атам да, 10дон 1-2 3 болсо, бул демек жакшы деген көрүнүш болуш керек. Аябай кызыккандар бар, кездешет. Эми угармандарыбыз күтүп калды окшойт. 10 аспаптын чегин аяктай элекпиз, бир 4-5 эле ойнодук окшойт. Азыр кайсы менен угармандарыбызды таң калтырасыз? Кайсыл аспап бул? Таркы кандай күн ойнойсуз? Мен азыр Жезнай аспабында ойноп берейин. Жезнай аспабы илгери мунун функциясы, аткара турган кызматы элге кабар берүүчү аспаптар жокер аспабы болуп эсептелген. Андан сырткары лирикалык дагы күйлөр ойнолгон. Ошол лирикалык күү Ак мактым деген жана айтып өттүк. Ошол Ак мактым күүсүнөн кайрып берейин. Жакшы болот, угайлык. Эң сонун азыр биздин Facebook социалдык тармагынан дагы бир нече угармандарыбыз көрүп жатат. Бектур Сункалдаров аттуу мырза, саламатсыздарбы? Эстрада бул убактылуу нерсе, ал эми бул аспаптар кыргыздын канына сиңген дастан, сага ийгилик деп билдирүү калтырды. Чоң рахмат. Жогоруда айтып кетпедиңизби? Менин ата-энем, бир туугандардын арасынан музыка сүйүүчүлөр деле жок депчи. Бир үй бүлөдөн сиз эле чыгыптырсыз. Канча бир туугансыз? Мен өзүм 5 бир тууганмын. 2 байкем, 2 эжем бар. Кичүүсүмүн да үй бүлөдө. Ошол ал бир дагы бир туугандай музыка менен алектенбейт, алектенген эмес да. Мен эжем менен квартира чап жүргөндө мен чоопочорду ойноп атсам, эжем кулагын жаап алчу. Түшүнчү эмес да, мындайча айтканда. Ошонун сыңары үй бүлөдө жалгыз музыкантмын. Азыр анан түшүнүп калыштыбы? Кулактарын жаппай калыштыбы? Алар үйлүү жайлуу болуп турмушка чыгып ушинтип кеткен, эми мындай угуп калат болуш керек. Ушунча баягы аспаптарды көтөрүп жүрүп, музыкалык аспаптарды кандайдыр бир ийгиликке жетиштиңизби? Чет жакка чыгып таанытып жүрөсүзбү? Буюрса жетишип келатабыз, дагы буюрса алдыда жетишебиз деген тилектер бар. Мен 2017-жылдын мыкты чорчусу номинациясына ээ болгом. Кыргызстанда. Бул Кыргызстанда өткөн кароо сынак болчу. Өнөр бейнеси аттуу
Ошол жакта биринчи орунду алгам. Андан сырткары кийинки жылы 2018-де салттуу музыка жумалыгында чоор боюнча мульти аспапчы деп номинацияда 3-чү орунду ээлегем. Андан сырткары чет жака фестивалдарга барып жүрөбүз, мастер класстарга барып жүрөбүз. Чет элге дагы өзүбүздүн музыканы таанытып келатабыз да. Жакшы экен. Эми бул музыкалык аспаптарды ошо замандаштарыбыздын көбү билбейт деп атпайсызбы? Аларды кантип тартабыз? Ушул да жакшы суроо болду. Эми бизде азыр клип деген нерсе бар. Клипти элдер аранжировка менен жазылган музыкага тартышат да. Ырга же болбосо ошо аранжировканын коштоосундагы музыкага. Могу байыркы күүлөрдү аткарып жүрбөйбүзбү? Ушул күүлөрдү эле жаздырып туруп, ушуларга жанагы байыркы бир түс менен клип тартып да жеткизсе болот деген үмүттөр бар. Баягы кээде бир үрөйдү учурган сөздөрдү угуп калабыз да, кыргыз жоголуп кетет. Мындан бир нече жылдан кийин кыргызды таппай калабыз депчи. Бирок албетте сизде жигиттерди көргөндө, ушундай аспаптарыбызды даңалап атканын көргөндө, ал сөздөр жөн эле болбогон, суу кечпеген сөздөр экенине ынанып, анан аябай кубанабыз да. Демек учубуз кур эмес, акын арыктан суу агат. Дастандай жигиттер турганда кыргыздын музыкалык аспаптары ушинтип жаңыра берет. Урматтуу радио каармандар, Дастан алып келген музыкалык аспаптардын баарын тилекке каршы ойното албадык, күүлөрдү уга албадык. Бирок Дастан менен дагы жолугушуучу эфирлерибиз алдыда бар. Сөзсүз сиздер менен кайрадан Дастан менен жолугуп, бирдей күүлөрүнө куштарланып кумарланабыз деген оюбуз бар. Урматтуу радио каармандар, сиздер Күнчү Бак деп аталган уктурубузду түз эфирде тыңшадыңыздар. Бүгүн бизде конокто Калыймолдо Басанов атындагы Улуттук консерваториянын 3-чү курсунун студенти, буларга кошумча Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын музыканты жана Шубин атындагы музыкалык мектептин мугалими Дастан Биримкулов болду. Ак жол Дастан, эфирде алып барган мен Жаңылай Алиева болдум. Кайрадан кездешкенче.